Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан темір жолунун курулушунун башталышы энергетикалык мүмкүнчүлүктөрүбүздү кеңейткени менен да өзгөчөлөндү. Буга атылган тармактын башкы жетекчиси Тала Ибраев өзүнүн Нарынжына, Жалал Абад облустарына иш сапарында күбө болду. Анын катышуусунда Доро 3 көмөкчү чордону ишке берилди. Булар астында эле өзүнүн астында эле ошо жерге жасайт. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген энергетиги Дүйшөбай Мамбетжанов өз кичимекени Тогуз-Торо району аркылуу эл аралык маанидеги темир жолунун өтөөрүн кыргыз экономикасынын ири жеңиши катары баалайт. Анын көз карашында баардан мурда жумушсуздук бекем ооздук алып, миграция агымына чекит коюлат. Ал эми ушул объектини тейлөө үчүн көмөкчү чордондор жана трансформатор сыяктуу жаңы энергетикалык түйүндөрдүн пайда боло башташы эмгек ыргагын алдаганча тездетери бышык. Ошондой эле келечегинде ары бери каттаган электровоздор үчүн мыкты жана ишенимдүү булак. Абдан сапаттуу курулган. Эч жерден кындыкта албайсың. Трансформатордагы өзү кичинекей көрүнгөнү менен мощный кубаттуулугу чоң подстанция экен. Шартын да жакшы түзүп тур. Отурган жерлери дагы баардыгы жакшы курулган экен. Муну ишеничтүү, мындан иштеп кетет абдан. Муну менен биз сыймыктанабыз. Мындай подстанция чанда курулат. Кудай ушуларга кубат берсин балдарга. Өз тармагында 40 жылдык тажрыйбасы бар ардагер сыпаттаган Тогуз-Торо районундагы Четбулак көмөкчү чордонунун кубаттуулугу 16 мегавольт ампер. Ал убактылуу темир жолдун курулушуна пайдаланган соң Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун пайдалануусуна берилиши мүмкүн. Мындай шартта тоо борундагы алыскы айылдарды илиз шам менен камсыздоодо олуттуу маселелер жаралбайт. Азыркы убакта ошол эле Тогуз-Торо жеринде бизде Казарман чоң гидроэлектростанция куруу иштери башталды. Аны Орто Азия деген түрк мамлекети менен келишим түзгөнбүз. Азыр ошонун ичинде жүрүп атат иштер. Андан тышкары Көкөмөрен деген подстанциябыз бар, чоң подстанция. Бирөө 900 мегаватт болсо, экинчиси 1200 мегаваттык. Бул жумуштардын үстүндө дагы иштеп жатабыз. Өзүңөр билгендей, Камбар ата биргеси мына иши башталды. Азыркы күндө даярдык иштери жүрүп жатат ал жерде. Ошондой эле жогоруда салмактуу жумуштардын бүткөрүлүшү Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун алгачкы карлыгачларынан болуп калды десек жаңылышпайбыз. Биринчи көч кайда барса, экинчиси да ошол жака барат эмеспи? Анысы сыңарындай чу дегенде эле ишти минтип шыдыр кетишин баарысы жакшылыкка жорушууда. Ал эми деңиз деңгээлинен 3,5 метр бийиктиги Аксай өрөөнүндөгү музтеп участкасындагы мына бул Коргон таш көмөкчү чордону бүгүндөн баштап эл аралык Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык темир жолунун курулушун электр кубаттуулугу менен камсыздай баштамакчы. Кубаттуулугу 10 мегавольт ампер анын ишин баштоого старт берген министрдин белгилөөсүндө алгач куруучулардын керектүүлөрүн канааттандыра турган бул көмөкчү чордон убагы келгенде жергиликтүү калкка да кызмат кылмакчы. Биримдик менен достуктун символу болгон ири курулуштун Аксай өрөөнүнөн Өзбекстанга чейинки аралыгында дагы төртөөсүнүн иштери күтүлөт. Демек, энергияны көбүрөөк өндүрүү зарылчылыгы жаралары бышык. Күн станциялар мына эртең Кудай буйрса жылдын аягында көрө баштайсыңар, күн станциялары электр энергия бере баштайт, шамал станциялары бере баштайт. Быйыл эле жылы 18 чакан кести ишке киргизебиз, 68 мегаваттын тегерегинде. Бирок экономика чоң кадам шилтегенге байланыштуу биз ошону кубалап жетишибиз керек. Нарын областында да азыр бүгүнкү күндө көп чакан кестер курулуп атат. Кыргызстандын территориясындагы кубаттуулугу 10, 16 жана 20 мегавольт ампер көмөкчү чордондору кытайлык өнөктөштөрүбүз тарабынан курулгандыгын айта кетүү абзел. Биз көмөкчү чордондорун курууну тездетилген темпте жүргүздүк. Антпесе коңшулаш үч өлкө үчүн өтө маанилүү темир жолдун курулушу кечеңдемек. Эми баары жакшы. Биз коюлган милдетти так аткардык. Ошондой эле Кыргызстандын аймагында түркүктөрдү да орнотуп бүттүк. Алдыда электр чуалларын тартуу жумуштары калды. Менимче алда өз мөөнөтүндө аяктамакчы. Дайыма жарык өчпөсүн, жаркырап эле büyük болот. Сымылда.
Тогуз Тородогудай жана ат баштагыдай эле дагы бир Коштөбө көмөкчү чордон Актала районунда да ачылды. Ал жергиликтер үчүн маанилүү окуялардын биринен болуп калды. Чынында эле мындагы калктуу пункт өлкө борборунан 600 чакырым алыстыгында жараша, күндөлүк керектелчү буюмдарга жана азык түлүктөргө муктаждыктар чоң экендигин көңүлгө түйсөк, коңушташ үч өлкөнү байланыштыра турган темир жол андагыларга мыкты олжо. Бул көмөк чордондун курулушу ушул Кыргыз, Кытай, Өзбекстан темир жол курулушунун алкагындагы ушул Коштөбө көмөк чордонунун курулушу биздин мамлекет үчүн дагы, биздин айыл аймак үчүн дагы келечекте буюрса көптөгөн жылдар бою кызмат кыла бере турган жакшы чоң курулуш болду. Биздин аба чалууларыбыздан ушул жака кошулду да. Кыргызстан улуттук электр тармактары ассоциациясынын колунан ушул 3 көмөк чордонго техникалык шарттама берилип, техникалык шарттаманын негизинде биз кубаттуулук менен камсыздайбыз да бул подстанциялардычы. Негизинен мына ушундай эл аралык мүнөздөгү көрүнүштөр менен коштолгон иш сапарында министр Таалайбек Ибраев ат башы, Жумгал жана Нарын электр тармактары ишканаларынын курулуштарынын жүрүшүнөн да кабар алды. Эске салсак, курулуштары жаңыланып жаткан алардын ар бирине Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун өздүк эсебинен 20 миллиондон 30 миллион сомго чейинки сумма чегерилген. Каржылоодо үзгүлүктөр болбогондуктан эмгек ыргагы дурус. Айтмакчы, үчөөсү тең өлкөбүздүн эгемендик майрамына карата бүт көрүлүүчү объектилерден. 25 миллион 326 миң тегеретесинде акча каралып, азыр ушул аты аталгандай эле Стрим Групп компаниясы утуп алган. Ушул суу калбай, ушу август айынын аягы менен аяктасак деген ойдобуз. Чогуу иш алып барып ушул бүтүп кетсек деп атабыз. Азыркы мөөнөттө фундаменттин нолевой отметкасына чыктык, обратный засыпка иштери жүрдү, гидроизоляцияларды кылдык. Долбоор боюнча бул жак монолитный конструкция. Ошол себептен азыркы моментте колонналарын өстүрүп атабыз. Ал эми Энерготрейд жоопкерчилиги чектелген коомунун адистери өзү түптөлгөн жарым кылымдан ашык убакыт бою электр жарыгынан Куржалак, Бишкек, Нарын, Торгарт жолундагы Караөңкүр айылдардын чечекелерин чеч кылышты. Тагыраагы жеке казынасынан 10 миллион сом сарптап 5 чакырым аралыкка аба чуалларын тарткандан тышкары аларды атайын трансформаторго туташтырышкан. Бийиктиктен кубаттуулукту алып келүү үчүн 117 түрөөсүн орнотулгандыгын белгилейли. 12 түтүн элдин мындай өзгөчө кубанычын Тегиртау аймагына иш сапардын жолунда энергетика министри да тең бөлүштү. Караөңкүр айылынан мындан 10 жыл мурун келин болуп келген Салтанат Замирбек кызы жана кошуналары Илис шамынын жоктугунан түйшүктүн эң оорун тартышты. Күндөлүк турмуш тиричиликтеринде дайыма отко көз каранды болгондуктан таң аткандан түндүн 1 окуна чейин жандары тынбайт. Чайды самоорго кайнатмай, тамак ашты очокко бышырмай, кир коктуну колго жуумай. Кыскасы, кыйынчылык түгөнчү эмес. Бакытка жараша эми ал күндөр артта калып отурат. Ушул жака келгениме 2015-жылы келин болуп келгем. Ошондон бери свет жок. Ушундай жашачубуз, от жакып, жалаң от менен жашачубуз. Уже эми электр жарыгы жок болгондуктан солнечный менен жашачубуз. Бул солнечный мындай эле жарык берет. Ал эми үйдү гана жарыктандырууга жетет, анан калганын бүт мындай колго жасачубуз да, ручной жумуштар болчу. Эми Кудай буйрса мынакей свет келди. Биз дагы эми эл катарында эме кылды, электр жарыгы менен колдонубуз дагы. Энергетикадагы эл аралыктагы, өлкө ичиндеги дагы жанатан баяндалган окуялар социалдык экономикалык өнүгүүдө сезилерлик жылыштардын бар экендигинин мыкты далили. Эл чарбасындагы мындай чечкиндүү кадамдар алдыда да жасалып, бардык тармактарында алга илгөрлөрдүн өкүм сүрөрүнө ишеним чоң. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын, Жалал Абад облустары.